Саламатсызбы, урматтуу Садыр Кожоевич. Мен Анарбек Акимжан Турдубекович. Тоңгор айылынын 4 жылдайын тургузган адам. Азыр жашым 70 жашта. Өзүм 30 жыл бою ички иштер бөлүмдөрүндө кызматтарда иштеп, азактуу пенсионермин азыр. Ушул күндө Бишкек шаарында убактылуу баланын үйүндө иштеп атам. 2024 жылы, 2025 жылы şu Gökmenbular tekşerip, şu Argaysa rayonlarında, Isıköy'de olasın Argaysa rayonlarında hizmetlarda işlep жүрдüm da. Aylığa үй салган эмесмин эч кандай. Aylığa келип, şu 2003 жылы Тоң районуна которулуп келип, 2004 жылы Тоң районунда 4 жыл айылында şu мурунку домбут экен эми, бирөө менчикке чыгарып приватизация кылып алган экен, сатып алышыптыр. Таза документтер менен сотко берип текшертип турган сатып алгам, таза акчама, өзүм не билем акчама. Еще рассрочкасы менен сразу сатып алгым келбей атып. Эптеп жүрүп үй салганга шартым болгон эмес. Эптеп жүрүп бир үйдө болсом 2025 жылы келип туруп экөөмүнүн балдары келип чакыртышты, барсам эчтекеде сүйлөшкөн жок. Мен алып барган документтерим бар тең. Карап да койгон жок. Сиздин үйүңүз приватизация болгон, коррупция менен приватизация болгон экен. Мен коррупция приватизация кылган эмес, мен сатып алгам таза. Сиздин үйүңүз коррупция менен кеткен үй, давай мамлекетке өткөрүңүз деп мени кыйнап өткөртүп койду. Ошол күндө мен болгон документтер менде бар мында. Мурунда арыздар түшүп текшергенден кийин областык прокуратура, райондук прокуратура баатың мыйзамдуу экен деп чыгарып берген. Мында фонд көчмүстөн документтер бүт бар менде. Бүт квитанциясы менен турат отуда. Бүт мыйзамдуулугун көрсөткөн документтерим бар. Ушуга карабастан өткөрүңүз деп айлык өткөртүп койду. Мен азыр ушул күндө, урматтуу Садыр, мен как гражданин катары Кыргыздын инсаны катары пропискам да жок. Ошол үйдө пропискада турчу элем, үй бүлөм менен чыгып калдык ал үйдөнчү. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, 30 жыл иштеп болду. Күн түн дебей жүрүп, милициянын жумушун өзүңүз да түшүнөсүз да. Күн түн дебей жүрүп, эптеп бир үйдө болсом, эч кандай үйүмдө жок калды ушул күндө. Мен кайдага воздухта калдым үй бүлөм менен. Шайлоолук укугум жок мен. Конституциялык укугумду ким коргойт меники? Мен кайда барып шайлайм, кимди шайлайм? Шайлайсам пропискам жок, воздухтамын. Коёюн десем үйүм жок. Прописка кое албайт экенмин. Бияка келип баламдын, азыр Бишкекке келип баламдын үйүн коргоптум. Анын да үйүнүн документи бүт элек азыр. Воздухта калдык семьябыз менен. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул жагы мыйзамдуу жагын карап бериңиз, мыйзамдуу жагын. Туура жагын карап бериңиз. Мына мен эптеп бир үйдө болсом, мен элчилеп үлүш салган эмесмин. Элчилеп жер алган эмесмин. Болгон ушул үй менен гана каниет кылып жүрчүмүн. Улуу балам 46-га чыкты, үйү да жери да жок азыр. Андан кийинкиси 39-га чыкты, 39 жашка чыкты, аныкы да жери жок, эчтеке жок. Өзүм пенсияга чыккандан 2 жолу депутат болдум. Элди жакшы эле сыйлашты. Эми ушул жерде шерменде болуп мен тагада калгам. Мен 1 жылдан бери уктап элекмин жакшы. Өзүм гипертоник давлением бар, больницага жатып турам. Аягында мен аябай ичим күйөт. Мени коргогон киши болобу? Мен корголо аламбы? Мен үй бүлөм менен мынакы талаада калдык да. Эке менен балдары мен кагазын карап да койгон жок. Кагазын ыржытып койду бул коррупция депчи. Ушундай да мамиле кылган болобу, урмат? Унча калбай эле жүрдүм, ал кезде заман башка болчу. Азыр эми баары мыйзам талаасында келип атат. Мыйзамды кылып каратып бериңиз. Мыйзамды кылып чечип бериңиз буну карап. Сизге ишенич башка эч кимге ишенбейм. Президентке, прокурорго, бардык органдарга кайрылуу жазгансыз, кайрылуу бар. Ушул күндө мынакей президентке жаздым, прокурорго жаздым, ген прокурорго, областка да жаздым, районго да жаздым. Ушул күндө балыкчыда военный гарнизонда, военный прокуратурада карап атат ушул күндө. Ошонун жообун күтүп атам, эми кандай чечет билбейм. Бирок алар укуктук эмени карашат экен да, бирок юридикалык жагын билбейм, көрөбүз. Ушул жагын өзүңүз контролдоп бериңиз, контролдоп койсоңуз жакшы болот эле. Бир ушул эмгегим анча-мынча болсо болгондур, эмгегимди ушу бир сыйлап коюңуздарчы. Талаада калып, өлүп калсам кайда алып барып коюшат мени, кимдин үйүнө алып барып коюшат, көөгүндү кайдан чыгарышат. Кеп ошон үчүн мен 1 жылдан бери уктай элекмин ушун үчүн. Унчукпай жүрдүм. Давление болуп кыйналып жүрөм азыр ушул күндө. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ишенич сизде. Мен сиздин саясатыңызды өмүр бою колдоп келгенмин. Сүйүнүп келгенмин. Кыргызстаным оңолуп атат. Мен да иштегенмин ушул кызматта. Мен да колуман келсе таза жүргөнгө аракет кылып иштегенмин. Урматтуу Садыр, мыйзамдуу талап менен, мыйзамдуу түрдө карап чечип бериңиз. Мына болгон документ бар менде бар. Фонд көчмүстөрүн өздөрү жазып берип атат, мыйзамдуу кеткен деп. Прокуратурада жазып берип атат.
Oşu jagın karаңыз minekey. Hurmatly salılar, soraňyz sizden. Sakaldy başym menen çıkmayın dedim elem, aýylyk çygyga toora geldi. Men başka kayda baram. Kimge arıdanam? Hurmatly salılar, hurmatly prezident. Oşunu alys türde karap keçip bergitse. Başka aýlam jak, başka aýtadyk berýär.